Көкөй айылынын чыгыш тарабындагы бул дөбө байыркы шаардын урандысы. Тарыхта 12-13 кылымдарга таандык Техапкет шаары катары белгилүү. Орус археологу белгилүү окумуштуу Кажемака убагында 1956-60 жылдары археологиялык казуу иштерин жүргүзүшкөн. Ошо казуу иштерин жүргүзүп жаткан учурда мына бийиктиги ушул шаардын ордун бийиктиги мына дуал сепилдер да булар 9 метр деп эсептешкен. Ана мына өзүңүздөр көрүп тургандай абдан жакшы бышырылган кирпичтерди көрүп атасыздар. Тарыхчы Дувандагы ушундай шаар чалдыбарларын иликтеп жүрөт. Айтымында облуста 61 жай катталган. Анын бири тарыхта Талас Салгылаш суу деген ат менен таанымал Атлах шаар чалдыбары. Тилекке каршы бул шаарлар бозоргон дөбө гана бойдон турат. Таласта ушундай жайлардан 30 облустун туризмди өнүктүрүү долбооруна кирди. Долбоор 2023 жылдан 2026 жылга чейинки өнүктүрүү концепциясында камтылган. Бүгүнкү күндө мейманканалардын саны, тамактануучу жайлар, музейлердин саны, шаар чалдыбарлары, жаратылыш парктары, туристтик фирмалардын филиалдары, үңкүрлөр, сакралдык аймактар жалпысынан бардыгы болуп 188 бүгүнкү объект такталды да, бүгүнкү күнгө карата такталганы. Алардын ичинде мына шаар чалдыбарлары 30га жакын шаар чалдыбарлары бар. Бүгүнкү күндө ошолордун үстүндө иш жүрүп атат. Деген менен облуста туризмдин бир өңүтүн тарыхый жайларды иреттөө башка маселе. Мен ушул жана туризмди өнүктүрүү боюнча топто мүчө болгондуктан орто кылымдарга тиешелүү дыйканчылыгы, суу чарбасы, соодасы жакшы өнүккөн шаар экенин биз жеткирүү максатында атайын белгилерди коюуну сунуштап атабыз. Себеп дегенде бул жерде азыр эч кандай ушул Техапкет деген шаар болгондугун далилдеген белги же бир табличкалар жок да. Таласта туризмди өнүктүрүүгө чогулган жумушчу топ 188 объектини аныктады. Тувандын туристтик маршруттарын жана башка маалыматтарды топтогон электрондук базаны иштеп жатышат. Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Ала 24, Талас облусу.